Жапаргадиев Автандил Али Аскарович. Өзüm Сокулук району Төшбулак деген айылынан болом да. Негизи 2 миллионго договор түзгөм. 500 миң бердим первоначальный. Анан 80 миң да кош бердим. Ошо менен 2 миллионго түзүлдү да. Келечек кооперативге. 2 миллионго мен таба алган жокмун. Эме үстүнө $500 өзүм кошуп, өзүм чөнтөмөн кошуп, ошол үйдү алдык да. Ошондо дагы 40 миңдей кошуп калдым да. Сокулуктун эле Сокулук районунан эле мектепке жакын, садикке жакын жерден алдым. 5 этаждуу үй экен, 5 этаждын 5-чи этажынан алдым. Полный ремонту менен евро жасалган. Кирип эле полный мебель себелмен кошо алдым, только жашаган эле болду да. Өзүм мен негизи эмемин стоматологмун. Сокулукта 11 жылдан бери бир жерде иштейм, клиникада. Ошо өзүм ошо биринчиден участок алайын деп чогулуп жүргөн акчам бар болчу. Анан карасам участок жакшы алуучу да эмесмин. Анан бул кооперативди болуп калып, ошол чогулуп жүргөн акчамды бияка салдым. Анан сразу даярлап үй алайын деп. Ошол менен эле ошо пландар ишке ашып кетип эле ошо кооперативден үй алып калдык. Ишеничке мен деле башында көп ишенген эмесмин. Анан көп эмелерден көрүп атуулар ишендик. Үй издегенде мен ачыгын айтканда кыйналган жокмун. Биринчиден мен договор түзөрдө биринчи Сокулук районунан үйлөрдү издеп карап алдым. Канча миң долларга түзсөм болот экен деп. Ошо 2 миллионго ылайыктуу үйлөрдү карадым. Анан уже очередиме 1 ай калганда уже мен бияктан звонок келдик деле өзүм издеп баштадым. Акырын жумуштан чыгып алып, интернеттен тааныштардан сураштырып отуп, өзүбүздүн айылдаш байкебизден эле алып калдым. Үй издеген жагы кыйын болгон жок, мага бияктан звонок этти, үй издей берле деди. Уже мен договор түзүп койгом, сразу эле бияка чалдым. Бир 3 күндөн кийин эле чалдым го. Үй табылды, оформленияга баштай берели деп. Мен кооперативге өтө ыраазымын. Ушундай жеңилдик кылып берип атыптыр. Бир эле мага эмес, ортодо канча деген киши уже ортодо сүйүнүп атат. Мына жакында эле дагы бир менин атыман деп консультация берет. Кудагыбыз да тааныштарды да чакырып, ошол эме жолго чакырып атам. Бул бир чети жакшы экен да. Мисалы гос жерде иштегенден кийин ипотека менен алыш кыйыныраак экен да. Бу жерден оңоюраак экен да. Первоначальный төлөп болсун, тиякта иштейт, биякта иштейт деген эмелер кереги жок. Справкалар бир эле паспорт менен келип эле, договор түзүп эле, ошого эле ылайыктап эле алдык. Ачыгын айтканда жакшы эле экен да, ишенсе болот экен. Ишеничтүү экен.